Bir тарабы таштар менен, bir тарабы жашылга оронгон тоолор менен курчабалган жер, достор, бул Оштун Папан айыл аймагы. Тоолуу аймактын тоодой кызыктарын алдыда биргеликте көрүп чыгабыз. Бактыга жараша, аба ырайы дагы салкын болуп турат. Анда чогуу кеттик. Папан жаратылыш байлыктарына толгон, көпчүлүк билбеген, бирок туристтик потенциалы бар, активдүү эс алууга толук мүмкүнчүлүгү бар аймак. Чар айгыр көлүнө жол тарттык. Автоунаа менен же бизге окшоп жөө барсаңыз болот. Жергиликтүүлөр эшек аттарды минип алып жүрүшөт экен. Биз сиздерге жолдогу таасирлер менен бөлүшүү үчүн жөө аттандык. Көлгө кете турган жол негизи андай деле баягы бийик тоолорго чыккандай кыйынчылык деле жаратпаганы менен баягы суудан өтө турган жерлер көп экен. Азында көрүп атсаңар, жөнөкөй жерине суу басып кеткен. Буттары суу алып, эптеп эс алып көлгө жеткен аракет кылып атабыз. Элдер негизи 1-1,5 саатта жетет экен. Биз көрөбүз канча саатта жете алабыз. Ар бир кадамды чымчыктардын сайраганы коштоп барат. Ошондой эле жолду түркүн түскө боеп турган гүлдөрдү көрдүм. Тоо орунда курулган үйлөр акталып сырдалган эмес, бирок ошонусу менен дагы тоо дегеле жаратылышка өзүнчө түз көрк берип тургандай. Мынакей достор, 1,5 саат, 2 саат дегенде биз Папандын Чаар айгыр көлүнө дагы жетип келдик. Негизи мындай көлдү жергиликтүүлөр гана билбесе, мен оюмча башка сырттагылар көбү деле билбесе керек. Көрүп атасыңар, баягы тоолордун эле курчоосунда өзүнчө мындай бир четте жайгашкан көл экен да. Анан жергиликтүүлөр буга чейин айтышты, Чаар айгыр деп негизинен баягы жылкынын атына айгарылган деп. Буга чейин ошол ишенимдерге ылайык бул жерге жылкылар кирип чыгып тургандыгы үчүн ошол бир жылкынын атына ыйгарылып койгон дейт атты. Анан кийин Чаар айгыр деп. Негизи болсо бул көлдүн качан негизделгенин азыркыларга чейин так маалымат жетип келген эмес экен. Негизи бул жерге сууга түшүүгө тыюу салынат экен. Буга чейин эсептеп чыгышканда 8-9 метр тереңдикте деп айтышкан. Азыр болсо баягы балык улоого гана уруксат берилбесе, башка ошол чөмүлүп сууга түшүүгө тыюу салынган экен. Менин пикиримче бул жерди туристтик бир жайга айландырса эң сонун жай болот. Себеби көлдүн айланасында мен оюмча баягы боз үйлөрдү тигип, жайында салкын жайларды тигип, анан баягы тамак аш менен эс ала турган жай кылса, Папан эле эмес, мисалы Ош, ошол эле учурда бүткүл кыргызстандыктар келип эс ала турган жайлардын бири экен. Мисалы биз дагы мына ушундай кооз жер бар экенин мына чыгарылыштан билип атабыз. Дайсын. Жакшы, балык тутуп атасыңарбы? Жаның барсам болот,
Атың кем? Жол. Дайым эле балык туtuп турасыңарбы? Мага да үйрөтөсүң, балык кармадыңбы? Кичинекей экен, а? Балык түшүп атабы? Аз гана. Неге бул жерде мен билишимче жылда баягы балыкчылар жана мергенчилер коомунан түрдүү балыктардын түрүн таштап кетишет экен да. Көп эле түшөт да? Ой, көп эле. Экөөбүз кармасак болобу? Көз кармасак. Азыр түштү, түшпөдү? Азыр түшөт. Татышына карайт да. Биз азыр көрөбүз. Канча убакта балык тутат, биз дагы өзүбүз сынап көрөбүз. Бул болсо кичинекей эки балык түшүптүр. Чоң балыктар түшөт экен. Болобу ушунча алса? Азыраак болуш керек. Балык илинип калсын деп биз кайрымакты таштадык. Biz bala gezimizde mına şu köl, mına şehirde 2-3 ta çim var ile, kakalki parakot. Narko özgü tolkunda, bu yaktan tolkunda bu yak özgü ötkütetili. Şunun ekologiyanın nemesinden oşol çim kiyinki gündörü yok bolup ketti, çöğüp ketti paska. Anan aylanası öte bar darak köyle. Şunda yok, oşol daraktar yok boldu. Yem oşolun aylanasına darak kılsa bolot. Alım geçse men özüm ne kılayın da otam. Çekeleri bak darak oturguzup şunu kırk döndürüp anan bu yer daha ıyık yerde ilgeri atabağız aytatile. Ana şeyde Akhanay ata degen bolgon eken. Oşol Akhanay atanın bugün echkisini soyup gelse ertesi kayra korosuna koşulup kalat eken. Şunday ıyık at yerde buyur oşol duana oşol öyle katar adam eken da. Anan şey yerde gelini bilen balası yaşagan eken özde, ona özde. O şehirden anan bu göç dese oluruna var koygan eken oşonu basıp kalgan eken dep bilger ki ata-babamız aytatilen biz bilmeyiz de aytkanını uğutabız da men şol. Bu yerge köp nerselerdi jasasa bolot. Demelsi jellerde jasasa bolot, akçası varlar. Özübüzdün baldары da bar akça. Jasayыбыз деп атат. Мынакей кайырмакка кийинки балыкты кармадык. Эс алган менен кошо кичинекей болсо дагы кайырмагыбызга балык түштү. Мындан алып туруп кайра кое берип коесуң, а? Азыр бул балыкты биз кайра көлгө кое беребиз. Мынакей. Бул жерде баягы көлдүн айланасында бийик чокуда мына жалгыз тамды мындайча айтканда көчмө үйдү көрүп атабыз. Азыр бул жердеги ушул жашоочулар көлдүн айланасын баягы тазалыктарын карап эс алуучуларды көзөмөлгө алып турат дейт. Азыр биз дагы кирип жолугуп өтөбүз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жақсызбы? Жақсы, рахмат. Келдик. Кандай. Атайын көлдү көргөнү келдик эле. Рахмат кыздарым, жакшы келипсиңер. Ушул жерде кыштай жайлообойсуңар? Жайлообуз ушул жерде. Эрте жазда келебиз, күздө кайтып кетебиз. Кандай ичасызбы? Кандай ичасызбы? Айран каймагын алып кел. Келипсиңер. Ой, рахмат. Мынакей.
Бекер жакшы эле кирген экенбиз көрсөчү. Кирип өтөлү деп келдик эле. Мынакей айраны каймагы менен тосо. Айранды ос жей берейин, Чыным эле жегиле, ичкиле азаматтар, жакшы келипсиңер. Мындай Рахмат. Көлдүн абасы таза, Ооба. сусу тунук, мына көлүбүздө балыктар бар. Ооба, азыр Жакшы. балыктардан Бол көрүп жер. чыктык. Ооба, рахмат. Биз ушул жерде турабыз. Казан астын эмне каймак кыласыңар, же сүт пышырасыңар? Жупқа кылып атат. Ай, ай, оралбай эле коюп келесиз. Жупканы. Серге майламаңыз. Эми астыңар базы казанды. Азыр. Жупканы азыр көп деле даярдашпай калды. Сиз жупка даярдап экенсиз дагы деле. Серге атай Баскыла, келгенде серге жупка жасайгынан. Азыр жупка жейсиз эмне? 50 километр жерден келдиңер. Рахмат келгениңер. Келе. Баскыла. Силер сүткө жүрсөңөр экен. Нак сүткө. Тоды. Сүткө жүрүбүз. Ооба. Не, көл жакты анан? Көл жакты сон экен. Агама Рахмат. жакты. Өдө. Эми азыр мен өзүм жупка даярдап көрөйүн, Жупка даярдап атат дейт. Көрсө эмеде даярдыктар эми жүрүп атыптыр да. Биз дагы эми жупка жейсиңер дейт. Аракет кылып өзүбүз дагы жасап жардамдашабыз. Сен бул жагын жасап тургула. Бул жагын биз пишире берейик. Мынаны кошуп койсо, экинчисине. Охо, мынакей. Даяр. Жайылган камырлар. Муну кызып турган казанга эле саласыз да? Кызып турган. Сал. Жеңем саласыз. Көрсөтүп бересиз. Ушу бизде ушу жеңем ушундай майламалар жакшы пиширет да. Жеңем майламасы биз көп жейбиз. Жок, бияк катысын анан. Бир жер катыгандан кийин экинчисине. Шуна катып келсин. Аз көп эле жасашабы негизи. Жайларда мында каймак койсо болот да буга. Каймак керек. Жайларда ушу каймак койсо ушундай жасашат. Илгерде бул каймак эме жупка ата бабадан калган. Улукта. Күчтүүлүгү, кубаттуулугу. Кубаттуулугу биз азыр кой сойгондо болуп жатабыз. Бизди кой союп сыйлап атасыңар. Кой союп сыйлап атабыз. Мынакей. Койдун кой союп сыйлаган менен барабар болсо жупка жеп кетет экенбиз. Ооба. Демек ушунчалык улуу тамактардын бири болгон, Баягы сыйлуу конокторго бере турган, Коноктордун тамактардын бири да бул да. Каймак канчалык көп болсо ушунчалык таандуу, Сиз көп эме болуп атасыз да. Чоңдо салса жакшы болот да мына энебиз. Урмат катары дагы, баягы Урмат катары, сый катары ушу. казанга чоң салыш керек. Чоң салыш керек. Бир койду сойгондо деп мындайча түшүндүргөндө, казанга эң чоң салыш керек экен. Үлгүбөй калган окшойт да? Мынакей. 5-жыл чабыз Кудай кааласа. Айтош тез бол. Аз бирип калыптыр бунусу. Болсо токтоп тура бересиң, аяк болот. Бияга болот деп. Жайлоого келсең, бир койдун этин союп сыйлайм дегенден плюс өмүрлүк жолдош жубай таап коюшат экен. Бир персе ушинтип жасап Мынакей. Жупка пышты, жупка жейсиз. Баскыла, бас. Кол тазабы? Мен чап койтайын. Баскыла. Бас эми. Бир жилигин берип атасыз да, эң чоң жилигин. Сага жамбаштап турабыз. Неде нандардын үстүнө коёт элек. Нандар да кеттиң беле? Бая таралкен акана. Аябай ысык экен, бирок сонун экен. Мына бала. Каймакка. Мына аралашкан өзгөчө дамдуу болот экен да. Мен ойымча ушул баягы ысыгында даамдуу болуп окшойт, Сыгында дамдуу болот. Ысыгында сонун экен. Азыр эжелерибиз айтып калды. Бир койду союп силерди сыйлап атабыз деп. Эң чоң ошондо ошол тил менен түшүндүргөндө эң чоң жилиги мага тийиптир. Аябай сонун даамдуу экен. Сиздерге рахмат эжелер. Балдарга бер. Ушундай сонун жупкага үчүн. Рахмат.
эс алам деп турган болсоңуздар, дагы бир өзгөчө кереметтүү жер Чаар Айгыр көлүнүн жээгине келсеңиздер, унутулгус көз ирмемдер менен коштолуп, мээ сергитип, сонун дем алган мүмкүнчүлүктөр бар экен. Балык уулоо тоосунда жүрүү, мындай шамал жүрүп турган жерде тоого чыгуу дагы бир өзүнчө сонун мүмкүнчүлүктөрдүн бири деп ойлойм. Анан албетте кээ бир унаалар келе албай, жолдору анча жакшы эмес болгону менен, бирок жөө келсеңиз дагы, мисалы шаар ызы чуусунан качып келсеңиз дагы аябай сонун жерлердин бири. Мындай жыгап эс аласыз деп айталам да. Анан мисалы бул жерди менин пикиримче эң сонун туристтик жайга айландырсак болот. Себеби эмнеде көлдүн жээгине эле баягы туристтерге ыңгайлуу эс алуу жайларын, өзгөчө бир шарттарды түзүп койсо, менин оюмча Папандын ушул Чаар Айгыр көлү эле канча туристтерди тартат жана туристтик потенциалы өтө сонун деңгээлде жогорулайт деген пикирдемин. Ал эми биз болсо саякат андан ары улайбыз. Чаар Айгыр көлүнөн тоосуна түшкөндөн кийин мынтип Папандагы тоо жергесиндеги жайыттарды, момдой болгон гүлдөрдү, сонун бир жашыл кооздукту көрүп атабыз. Көрүп атасыздар. Тургундар, жергиликтүүлөр бул жерде чөптөрдү чаап жана кышкыга мал жандыкка чөп оруп алып кетип атышат экен. Мен билишимче, жергиликтүүлөрдүн айтымында чөптү оруп жерди бошоткондо бул жерди эс алдырат деп айтышат экен, жаратылыштын артыкчылыгы. Ал эми болсо момундай болгон гүлдөрдү тоодон дагы, мынтип түздүктөн дагы Папанда аябай көп кезиктирдик. Мына ушундай кооз гүлдүн аты же кадимки эле өсүмдүк достор, аты эмне деп аталат? Биринчилерден болуп туура так жооп калдырыңыздар. Бизден сонун өзгөчө белек бар. Биз мугалим болуп иштеп жүргөн маалда дарыяны бөлүп берген. Папанда мына Кызыл Тууга чейин дарыянын эки чекесине дарак эккиле деп. Ошондо биз эккенбиз, көбүнчө өрүк эккенбиз. Анан элдер алмай кеп атышат. Тал эккенбиз, терек эккенбиз. Ошолор чоңойду азыр. Мына көрктүү болуп көрүнгөн ошол. Азыр мына ол Кызыл Туудан дейт, аты Кызыл Туу. Кызыл Туудан Аралга чейин дарыянын эки чекеси жалаң ушу дарактар менен толгон. Сулуу көрүнөт эсем, көрүп атсаңар керек. Куту ошо Союздун маалында баягы партиянын күчү менен эгилген дарактар ушулар. Ошону бузбай кармап калды эл. Анан мына арчаларды көрүп атасыңар. Кыйбайбыз арчаны. Арчаны эч тийбейбиз. Өзүбүздөн бакырабыз. Аксакалдар дагы бал тийбегил арчага деп. Арча көп жылдык өсүмдүк, жердин көркү, сел болбойт. Достор, Папан жергесине болгон саякатыбыз жыйынтыкталып жатат. Сиздерге Чаар Айгыр көлүнүн кенин ачып берүүгө, көрсөтүүгө аракет жасадык. Азыр мен Папандын дагы бир жаратылышы кооз жеринде турам. Бул жерде сиздер көрүп тургандай жашыл тоолорго курчанган Папан суу сактагычын көрсөңүздөр болот. Ошондой эле алыстан болсо дагы Оштун Сулайман тоосу көрүнүп турат. Мына ушундай кереметтүү жерде сиздерге кереметтүү маанай каалап, мен жолду андан ары улайм. Кийинки сонун жерге жолго аттанам. Мен кийинки жерге жөнөдүм. Папан, кайыр кошу!